Президент Бишкек ош шаарларынын мэри бөрк ал десе баш алып жатканын айтты. Президент Садыр Жапаров жетекчилер, айрыкча Бишкек жана ош шаарынын мэрлери электр энергиясын үнөмдөө жана тынчтык мыйзамын камсыздоо боюнча тапшырманы ашкери аткарып, бөрк ал десе баш алып жатканын билдирди. Бул тууралуу президент 14-ноябрда Facebook'тагы расмий баракчасына жазды. Элдин тынчтыгын бузуп, спирт ичимдиктерин ичип алып, ызучу салгандар чогулган түнкү клубдарды, ошондой эле түн бир окуумга чейин созулуп, 200дөн 800гө чейин киши чогулган тойканаларды иреттеп, мыйзамдын чегинде көзөмөлдөөнү тапшырганбыз. Ал эми силер болсо тамактануучу кафелерди KFC сыяктуу тест татым жайларында жаап, тынч отурган элди кубалап чыгарууга чейин барыпсыңар. Рейд маалында бизнес ээлерине орой мамиле жасап, жарыгын өчүрүп, суусун токтотууга тапшырма берипсиңер. Мындай кылбагыла, токтоткула, андай аша чапканды, деди мамлекет башчы. Биринчи кезекте электр жарыгын үнөмдүү пайдаланбай, мамлекет төлөйт да деген кайдыгер жетекчилерге түнү бою жарыгын күйгүзүп таштап кеткен мамлекеттик ишканалардын имараттарын көзөмөлгө алууга чакырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 13-ноябрда элге кайрылуусунда тынчтык жөнүндө мыйзам аткарылбай жатканын айтып, саат 22:00дөн таңкы 7:00го чейин кафе, ресторандар менен оюн-зоок жайлары ишин токтотушу керектигин билдирип, жергиликтүү бийлик иштебей жатканын айткан. Атайын кызматтын жетекчиси президенттин облустардагы өкүлдөрүнө, мэрлерге, район акимдерине кайрылып, талапты аткарбагандардын жарыгын өчүрүп коюуга чакырган. 13-ноябрда кечинде Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери кафе, ресторандар менен оюн-зоок жайларын текшерип, түнкү саат 22:00дөн кийин электр энергиясын өчүрүү талабын коюшту. Ушундай эле рейдтер бир катар облустарда да жүрдү. Эки шаардын мэриялары бул ишти кыш мезгилинде электр жарыгын үнөмдөө жана тынчтык жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткаруу менен байланыштырып жатышат. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев саат 22:00дөн ишин токтотпогон жайлардын жарыгын, суусун бир айга өчүрүү тапшырмасын берген. Бул коомчулукта нааразычылыкты жаратты. Тынчтык жөнүндө мыйзамда жумуш күндөрү саат 22:00дөн 7:00го чейин, дем алыш жана майрам күндөрү саат 22:00дөн 9:00го чейин үн басымынын жана ызы чуунун белгиленген деңгээлинен ашууга жол берилбей турганын жазылган. Жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын автору Дастан Бекешев мыйзамда кайсыл бир жайларды жаап салуу тууралуу берене жок экенин, болгону добушка байланыштуу норма каралганын айтты. Быйыл Токтогул суу сактагычында суу аз топтолуп, электр жарыгын колдонууга чектөөлөр коюлду. Ноябрдын башынан тартып Кыргызстандык калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Күнүнө 2 рет, эртең мененки жана кечки убактарда бир нече саат бою электр кубатын берүү чектелип, акылдуу эсептегичтерди эртең мененки жана кечки убактарда 5 киловатт, кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлгөн. 6-ноябрда электр энергиясын сарамжал пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге да киргизилген. Ага ылайык бул мекемелер саат 18:00дөн 6:00 аралыгында жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү чектейт. Номер 10 округтан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Ормонов Улукбек Зулпукаровичке добуш бериңиз. Бюллетендеги катар номеру 4. Ормонов эл тандаган талапкер. Бул жерде законго башый. Ондан кийинки талаптарды аткарыш керек. Мыйзам бар да. Onun önüne geçeceğiz. Айтпа, давай. Bütün Құдай бұйырса саатта 10-ға чейин өткөрүңүздөр мен. Онда как таларына ресторан жабылат да. Ресторандарды кыдырып чыгасың, макул бу? Эгер жанагы эки сөз сүйлөгөн болгон болсо, анда биз аны кийин чараларды көрөбүз. Saat 10'dan gün уже ölçüp cevap hazır. Biz hazır kendimize benim hatamız ama onu da salmayız mı? Çamıkçam, özgürdün, yemesin, gönülün buz var.
бирок ошо менен рети менен эми көп учурда силерге байланыктуу. Тамак ашын эртерээк тартып койсоңор деп аракет кылып. Мен биз азыр мындай түшүндүрмө берип чыгып атабыз. Саат 10:00 келип кирип кетебиз. Макул. Анан сыртты өчүрдүк элек деп мындай эмелерге тубайлыкта генератор, өзүбүздүн генераторлордун иштерин кандай болот? негизинен биз эрежеге киргизип атабыз. Генератор менен болот депчи, бирок силерде азыр туракча элдерде жашаган элдерде жакын болуп атпайбы? Аларга бизде мыйзам бар да, тынчтыкты сактоо. Ошондуктан ал жерде ушул мыйзам алкаганда иштейин деп болбойт силер. Эгер силер мындай четте жайгашкан болсоңор, туракча алысыраак болсо анда болот эле да. Анан негизинен дагы айтып атпаймынбы, элдин маанайын бузбай, айтып силерге силердин колуңарда да. Этин эрте тартсаң эле бүтөт да. Keçe eskертүү берилген. Эми токотпойт атасыз. Жок, Эмне үчүн саат 11 болду? өчүрөп Шаарга барып көрүңүз, бардыгы өчтү. Кафе, ресторандар, түнкү клубдар баары өчтү, сизден башка. келиятыз. Эмне сиз эмне особыйсызбы? Болду, бир айга иштебейт. Иштебейт, рас. Укпайсыңарбы ушундай? Замир Жолович, эртең нарат коюп коюңуз. Чечинип алыпсыңарбы, совсем байна кылып. Канча деген жумуш турат иштей турган. Совсем жабыш керек бул жердечи. Жабып салгыла. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу топко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.